Өлкөдө мектеп тартыштыгын жоюу үчүн мамлекет башчысынын тапшырмасы менен быйыл Бишкек шаары боюнча 16 социалдык объект курулууда. Анын 15 мектеп, бирөө Жалгичи районундагы 140 орунду бала бакча. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жаткан 15 мектептин 7 жаңы конуштарда салынып жатат. Социалдык объектилер шаар ичиндеги мектептерге салыштырмалуу чоң. Себеби быйыл калктуу конуштарга өзгөчө көңүл бөлүү тапшырмасы коюлган. Учурда алардын жарымынын курулушу 70-80, айрымдары 90%га чейин бүткөрүлдү. Маселен, Мурасордо конушундагы бул мектептин курулушу 2018 жылы башталган. Ортодон каражаттын тартыштыгынан улам пайдубалы коюлуп, дубалы көтөрүлгөн бойдон токтоп калган. Жыл башынан тарта кайрадан куруу иштери улантылып, азыр 90%га бүткөрүлдү. Жаңы окуу жылынан тарта конуштун балдары заңгыраган жаңы мектепке бара башташат. Жумушчулардын айтымында ирригация тутуму, жылытуу системасы толук бүттү. Азыр тепкичтерге кафель чаптоо сыяктуу гана майда барат жумуштар жасалууда. Акыркы эмелерин коюп атабыз мектептин кафелдерин. Акыр жактар ушулар бүтүп калса бүттү да. Эми мектеп бүтөт Кудай буйрса. Бул мектеп деген эми шаардагы чоң мектептердин бири деп эсептесек болот. Шаарда деле мындан майда мектептер деле бар да. Заманбап шартта курулуп жаткан бул билим берүү мекемеси Мурасордо конушундагы жалгыз мектеп. Буга чейин конуштагы балдар ар кайсы мектептерде билим алып келишкен болсо, эми ысык муздак суусу жана жуунуучу жайы бар спорттук залда дене тарбия сабагын өткөрө алышат. Ошондой эле мектепте концерттик зал, ашкана, компьютердик класстар жана кружок ийримдер үчүн өзүнчө бөлмөлөр болот. Бул жерде мурда жаңы конушта мектеп жок эле. Бул жаңы конуштун балдары ошол коңшу келген Озерная, Аламин районунун Озерная айылына барып келип окушчу. Каржы толугу менен ишке ашып атат. Ал эми салып жаткан бул ошол тендер боюнча өткөн Ясин курулуш компаниясы. Ушундай эле мектеп Ак Ордо, Ак Бата, Ак Босого, Алтын Ордо, Рухи Мурас жана Бөлмө конуштарында салынууда. Мисалы, Рухи Мурас конушунда курулуп жаткан 3 кабаттуу мектеп апрель айынын аягында өлкө башчысы келип капсула салгандан тарта башталган жумуш аяктоо баскычына жетейин деп калды. Мындан 17 жыл мурда негизделген конушта мектептин тартыштыгы негизги көйгөй болчу. Благоустройство башталды, площадкалар даярдалып атат. Андан тышкаркы отопление системалары коюлуп, радиаторлар коюлуп бүт баары, муздак суу, ысык суу, канализациялар бардыгы толук кандуу бүтөйүн деп калды. Рухи Мурастагы бул мектеп салынып жаткан 15 мектептин ичинен эң чоңу. 1,5 миңге жакын окуучуга ылайыкталган. Жаңы конуштун тургундарынын көп жылдан бери түйшөлткөн көйгөйүн чечүүгө бел байлаган курулушчулар кыска убакыттын ичинде негизги жумушту аткарышты. Курулуш менен катар эле жабдуу жана көрктөндүрүүнү кошо бүткөрүшөт. Биздин алдыбызда ушу тапшырма коюлган, бардык каражат маселеси чечилген. Биз азыр курулушчулар ушул тапшырманы аткарууга болгон күчүбүз, аракетибиз менен аракет кылып атабыз. Ал эми Ак Бата конушунда да курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Куруучулар 2 нөмөт менен иштеп жатышат. Мында орто мектептин спорт залы менен китепканасы салынууда. Былтыр башталган проект быйыл болсо ошол бүтүрүп баратабыз. Азыр где-то жумуштун бир 90% бүтүп калды. Ушундай эле спорттук зал номер 35 мектепте да салынып жатат. Балдар кышкысын дене тарбия сабагын класстарда өткөрүшчү. Эми көптөн күткөн спорттук жай бүтсө, окуучулар бардык шарты бар заманбап залда ойной алышат. Азыр 85-90%га бүткөрүлүп, аяктоо алдында турат. Алдында ошол асфальттоо иштеринде, асфальтка даярдоо иштери жүрүп жатат. Ички отделкалар жүрүп жатат. Эми шаар ичиндеги салынып жаткан мектептердин курулушуна токтололу. Мисалы 7-Кичи районундагы номер 20 орто мектептин жанына кошумча 500 орунду корпустун курулушу башталгандан бери куруучуларда тыным жок. Эң орчундуу делген жумуштар бүткөрүлүп, азыр ички жана тышкы майда жумуштары ууда аткарылууда. Наружный сет боюнча наружный сеттер бүт полный монтаждалып бүттү. Канализация кирди, суу кирди, электричество кирген. Андан сырткары мына фасад жасалып атат, мокрый фасадта биягы. А биягы частично аликабонт бар. Ошону менен параллель азыр благоустройствода жүрүп атат. Ал эми номер 75 мектептин эски имаратына окуучулар батпай калгандыктан май айында бузулуп, ордуна жаңысы салына баштаган. Курулуш компаниясы жалпы жумуштардын 80% жыйынтыкталганын билдирүүдө. Объект келишим боюнча 15 сентябрга чейин пайдаланууга берилиши керек. 200дөй куруучубуз иштеп жатат. Бардык конструкциялар толугу менен аяктады.
Азыр биздин жумуштар бүткөр иштери жүрүп жатат. Бул отделка, көйнөгүн кийгизди деп коет да. Эң акыркы финишни көйнөгүн кийгизип жатабыз. Муну менен катар Жалгичи районунда салынып жаткан 2 кабаттуу бала бакча 5-сентябрда ачылат. Мындай кубантарлык жаңылыкты уккан райондун тургундары бүтүп калса жакшы болмок дешет. Анткени алар мамлекеттик бала бакчанын алыстыгынан, балдарын баасынын кымбаттыгына карабай, жеке менчик бакчаларга берип келишсе, эми ал көйгөйдөн арылышат. Мамлекеттик садик ачылып аткан жакшы болуп атат. Бизгечи аябай ыңгайлуу болуп атат, жакын болуп, үйүбүзгө жакын. Батыраак эле ачылып калса жакшы болмок. Кызымды, баламды садикке берейин деген. Азыр бакчанын курулушу 90%га аяктап калды. Бул мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан 16 социалдык объекттин ичинен жалгыз бала бакча. Ал 140 орунга ылайыкталган. Жалпы сметалык баасы 88 миллион сомго бааланып, аянты 1484 чарчы метрди түзөт. Быйыл Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук мамлекеттик курулуш башкармалыгына караштуу тагыраагы жаңы конуштарда салынып жаткан 7 мектептин ичинен Алтын Ордо конушундагы мектеп жаңы окуу жылына карата колдонууга берүүгө пландалууда. Ал эми капиталдык курулуш башкармалыгына тиешелүү, башкача айтканда шаар ичиндеги 9 мектептин 2-өө 1-сентябрда ишке берилет. Ал эми калгандары айдын 15-ине чейин бүткөрүлөт. 9 объектinin içinen реконструкция болду. Реконструкцияда ошо башынан аягына чейин долбоорлоо сметалык документтерден башталып, башынан баштап аягына чейин бул деле өтө көп күчтүү жанагы убакытты талап кылды. Ал эми жалпы өлкө боюнча быйыл 492 социалдык объект куруу пландалган. Учурда анын 396-сында курулуш иштери жүрүүдө. Бул объекттердин ичинде кайра куруу, таза суу менен камсыздоо жана реконструкциялоо жумуштары бар. Быйылкы жылга карата 82 объектини колдонууга берүү милдети турат. 51 курулуш объектиси бар, анын ичинде 23 мектеп, 6542 орунга жана 15 ошо мектептерге спорт залдын курулушу, 8 бала бакча 755 орунга, 4 спорт тармагындагы объектилер, 1 административдик имарат, андан тышкары 13 оңдоп түзөө имараттардын ошо жумуштары тапшырылуу милдеттин алдыбызда турат. Быйыл республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган 16 социалдык объектинин курулушуна 2,5 миллиард сом каралган. Азыркы тапта 1,5 миллиард сомго каржыланды. Ал эми шаардын өзүнүн казынасынан 540 миллион сом бөлүнгөн. Айжамал Болот кызы, Нуркабил Асанов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.